Ош шаарынын тургуну Мадрахимова Адина 2019 бери жашап жаткан үйүнүн документи жасалма жол менен экинчи адамга берилгендиктен соттошуп келет. Ал өткөрүлүп жаткан сот процесстерине жеке жактоочу жалдаганы 100 000 сом өлчөмүндө кредит алганы менен оң тарапка чечилген эмес. Мындан улам кайрылбаган, барбаган жери калбаган. Каарманыбыз Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Ош шаарындагы мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борборуна кайрылат. Мадрахимова Адинанын чечилбей соттошуп келе жаткан маселесин мамлекеттик жактоочуларынын жардамында териштирүү иштери башталган. Көп өтпөй эле каарманыбыз тарапка чечилген. Келип ушундан бери Мен мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борборуна кайрылдым. Жактоочулар тарабынан мага акысыз жардамдар көрсөтүлүп, сотто мен тарапка чечилди. Бул жактоочулар бизге окшош кыйналган үй бүлөлөргө жардам берген өтө сонун болду. Мен буларды биле электе кредитке 100 000 сом өлчөмүндө акча алганмын. Бирок жалданган жактоочуларымдын пайдасы тийбеди. Акысыз жактоочулардын жардамында укуктар корголуп, менин пайдама чечилгенине абдан ыраазымын. Баары үчүн рахмат. Мадрахимова Адина сыяктуу мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борборуна кайрылган жарандардын саны күн сайын өсүүдө. Алардын катарында Рахим Мараджапов да бар. Анын акысыз юридикалык жардам алуу тууралуу маалыматы буга чейин болбогон. Учурда сотко чейинки кылмыш ишинде мамлекет кепилдеген жактоочунун аракеттери менен талашта болгон үйүнүн документинин түп нускасы мыйзамдуу экени жана талашып жаткан агасы жасалма документ жасаткандыгы боюнча аныкталган. 6 жолу Кара Суу району сотуна бардым. Прокуратура, милициясына, мынау Мады участкынын тергөөсүнүн бардыгына милицияхана бар, прокуратура, обул прокуратура бар, ген прокуратура бар, даттануу жазганмын, бардыгына жазганмын. Эми азыр бир эле мага жардам берген бесплатный ушу адвокат нашу жерде иштейт экен, рахмат. Эми элдер 6 жолу Кара Сууга барган болсом, мен сотко 6 жолу барган болсом, ошо мен таксиде барганбыз, мына таксиде экөөбүз, адвокат экөөбүз барганбыз. Жолдо Юстиция министрлигине караштуу мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борборуна аз камсыз болгон жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар кайрылышат. Бүгүнкү күндө жактоочу жалдаган асман чапчыган каражат керектелгендиктен көпчүлүк жарандар укуктарын коргой албай келишет. Бизге кайрылганда акысыз адвокаттар жанагы акысыз юридикалык жардам көрсөтүү боюнча реестр бар да. Ушул реестрге кирсе, ар бир адвокаттын фамилиясы бар, регион боюнча ал жерде телефон номерлери бар. Ушул телефон номерлери боюнча кайрылса болот. Экинчиден, жергиликтүү өзүнүн башкаруу органдарына барса болот. Нотариалдык контораларга кирсе болот. Сотторго барса деле, мисалы, айтып беришет да, кантип кайрылуу керектигин. Жок эле деди болбогоду дегенде, могул мына областтык юстиция башкармаларынын экинчи кабатына чыкса, мына бул жерде биздин эми башчыларыбыз бар бул жерде. Ушул жерге кайрылып биз эме алса болот, беймарал. Бүгүнкү күндө жактоочу жалдаганы асман чапчыган каражат керектелгендиктен көпчүлүк жарандар укуктарын коргой албай келишет. Жалпы коомчулукта мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борбору тууралуу маалымат жеткирилсе, аз да болсо көйгөйлөрү чечилмек. Жалпы коомчулукта мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борбору тууралуу маалымат жеткирилсе, аз да болсо көйгөйлөрү чечилмек. китепте жазылган мыйзамды бардык юристтер окушат. Бирок алардын арасынан бардык эле адвокаттар адамга пайдалуу кылып иштете биле беришпейт. Но мага жардам берген кыз, юрист кыз, ушул жерде дагы иштейт экен. Анан бекер кызмат берүү услугасы ачылды деп телевизордон укканбыз. Ошол багытта келип, мен да кайрылдым. Мне тоже жардам беришти. Элдер сиз айткандай билбейт экен, бесплатно. Бардыгы частный болуп кетип, частныйга кайрылат, же болсо частный адвокат таба албайт, же частный адвокат таба турган болсо, акчасыны 20 000 дейт, 30 000 дейт, 50 000 дейт, акчасыны өзүнө толтура айтат да, мындай акча берсең, анан ишиңди бүтүрүп берем дейт. Анан сотко баргандан кийин ишин бүтүрбөйт, бүтпөйт иш. Не кылат баягы адам? Ошо бечара карапай кыргыз элим калып кетет, ошондой болуп эле. Кандай проблема болсо, ошондой проблемасы калып кетет. Акыркы үйдөгү мал койлорун сатат. А мына жерге келе турган болсо, бесплатно бекерге адвокат берет мына жерде. Кегиле кайрылгыла. Ош, Баткен, Талас, Жалал-Абад облустарынын бардык айыл аймактарында Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борборлору ачылып, ишмердүүлүктөрүн улантып келишет. Райондордо биздин СБЮП деп коебуз,
акысыз юридикалык жардам бөлүмдөрү бар. Алар нотариустар отурган жерлерде жайгашкан. Бардык райондордо бар. Алар көпчүлүк райондордо бизде райондук администрацияда биз менен тыгыз иштешет, юристтери бар. Алар аркылуу дагы бизге кат аркылуу жөнөтүшөт жана омбудсменден дагы бат-баттан келип турат. Биздин адвокаттар жана айтып кеткендей, ар бир райондорго биз график чыгарабыз ай сайын. Графиктин негизинде адвокаттар нөмөт менен өзүнүн ошо кызматын аткарышат. Ош шаарында 3501 жаран кайрылып, акысыз юридикалык жардам алган. Алардын ичинен жазык боюнча 2801 жаран, ал эми жарандык иш боюнча 700 жарандардын иши каралууда. Аталган борборго аз камсыз болгон, мүмкүнчүлүгү чектелген жаш өспүрүмдөр жана жесир аялдар кайрылууга болот. Акча алган. Зарина Рахманбердиева, Маруф Шакиров, Ынтымак, Ош шаары.